Күн баарыбызга бирдей тиет. Бул кароосунак майыптуулугу бар адамдардын, өзгөчө балдардын таланттарын өркүндөтүү максатында жылына таласта өткөрүлүп келүүдө. Быйыл да президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен жогорку деңгээлде уюштурулду. Балдардын таланттарын ачууга аянтча түзгөн фестивалга жер үй кенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы да салым кошуп, каражат бөлүп демөөрчү болуп берди. Компаниянын кызматкерлери иш-чараны уюштурган тараптарга жана ага катышып жаткан балдар кыздарга, ата-энелерине ыраазычылык билдиришти. Урматтуу ата-энелер, ийни карындаштарыбыз, бүгүнкү аярлуу балдардын майрамы менен Альянс Алтын компаниясынын атынан, өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыңыздар куттуу болсун. Ушундай иш-чараны тынбай өткөрүп келген ушу облус жетекчилерине, район жетекчилерине ыраазычылыгымды билдирет элем. Жана ушул балдарды тарбиялаган тарбиячы мугалимдер, баккан ата-энелерине дагы Кудайым ден соолук берсин. Майрамыңыздар жакшы болсун. Ушул ийни карындаштарыбыздын жүзүнөн эч качан күлкү кетпесин. Мамлекетибизде ар дайым жакшылык болсун, өсүп өнүгүүлөр болсун. Bayramımızlar menен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Талас шаарындагы музыкалык мектепте уюштурулган иш-чарага облус аймагындагы интернаттардан баштап психоневрологиялык борборлордун тарбиялануучуларына чейин катышты. Балдар, кыздар жана чоңдор ыр, бийик, интермедиа жана көркөм окуу боюнча таймашып, таланттарын көрсөтүштү. Баса кароо сынакты уюштуруу жагы быйыл кезек боюнча Талас районуна тийген. Андыктан район бийлиги демөөрчүлөрдүн колдоосу менен иш-чараны жакшы деңгээлде өткөрүүгө аракет жумшады. Бүгүн фестивалга Талас районунан 50 бала катышып атат. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан 50 бала, андан тышкары дагы 10 бала конкурска катышып атышат. Ошо бүгүн ар бир райондон, Талас шаарынан ошо командалар келип, бүгүн конкурска катышып атышат. Алтын Альянс компаниясы колдоп атат. Аларга 100 балага 100 белек, андан тышкары ысык тамак берилет. Андан тышкары дагы формаларын дагы ошо Алтын Альянс компаниясы алып берди бизге. Учурдан пайдаланып ошо Алтын Альянс компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Сынактын катышуучуларына атайын түзүлгөн калыстар тобу баа берип, жеңүүчүлөрдү аныкташты. Ошондой эле майыптуулугу бар адамдардын арасындагы кол өнөрчүлөрдүн эмгектери көргөзмөгө коюлуп, сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримованын айтымында бул фестиваль ар бир баланын өнөрүн эл алдына алып чыгууга багытталган. Ошондой эле буга чоңдор да кызыгып, активдүү катышууда. Максатыбыз эмне? Максатыбыз ушул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, аярлуу топтун ичинен дагы бир өнөрү бар, шыгы бар, таланты бар балдарды өстүрүү. Өзүңөр көрүп атасыздар, бул жерде көпчүлүк учурда балдар басымдуу катышат. Биз чоңдор арасында да жасайбыз, анткени ошол жатак интернаттарда, мисалы үчүн Манас районундагы неврологиялык аралаш психоневрологиялык интернаттын жашоочулары жана Бакай Атадагы жатак интернаттын жашоочулары бул көбүнчө кол өнөрчүлүк менен алектенишет. Булардын арасында жыгач усталар, темир усталар, анан өзгөчө ушу токуп, сайма сайып, кийим тиккен жарандарыбыз аябай арбын. Анан алардын көргөзмөсүн уюштуруп, сатыкка буюмдарын коебуз. Ал эми балдардын арасында ырга шыктуулар, аспапта ойногондор, көркөм окугандар аябай арбын. Жана алар дагы көп кадимки эле балдар сыңары көпчүлүктүн алдына чыгып өзүнүн өнөрүн, талантын көрсөткүсү келет. Мында ошол максатта уюштурулган иш-чара. Бул жыл сайын бул фестивалдын кароо сынактын катышуучулары көбөйүүдө. Мисалы үчүн эң башында ар бир командадан 5тен эле киши келген да. Айрым командаларда 4төн эле чыгып, уялып, өздөрүн толук ача албай, ошо тартынып турушкан. Анан улам кызыгуу пайда болуп, улам жыл өткөн сайын аябай булардын арасында дагы үйгө жатпай, барайын, катышайын деген адамдардын саны арбып баратат. Ошондуктан мен ойлойм, бул акырында отуруп, бул биздин ушул күн баарыбызга бирдей тиет фестивалдын масштабы дагы жогорулайт деп ойлойм. Облустун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн дагы материалдык колдоо көрсөтүлдү. Талас райондук мамлекеттик администрациядан дагы, Альянс Алтындан дагы, ошондой эле биздин өзүбүздүн
биздин ишенимдүү көп жылдык өнөктөштөр бар. Бул Жаркын келечек Талас коомдук уюму жана Элим барсыңбы коомдук фондусунан дагы белектер, балдарга арналган атайын бир жагымдуу маанай тартуулаган белектер бардык балдарга жасалды. Катышуучуларга дагы, ошондой эле көрөрмандарга дагы. Жыйынтыгында таланттуу өзгөчө балдарга өкүлчүлүктүн ыраазычылык каттары тапшырылды. Альянс Алтын компаниясынын Элим барсыңбы жана башка фонддордун колдоосу менен жасалган түрдүү белектер берилип, балдар кыздар кубанычка бөлөндү.